Олимпиаданын ачылышында көрдүк, жалпы Европа эли кандай бир караңгы, маданияты жок, ушундай бир жапайы бир түшүнүктөр менен жашаганын. Олимпиада оюндарынын жүрүшүндө көрдүк, жалпы Орто Азия, мына ошолордун ичинде мусулман өлкөлөрү, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан ынтымагы жана ошондой эле өздөрү жеңилип баратса да жок. Ушул тууганым, кошуна тууганым биринчини алсын. Ал алсын, бул алсын деп жада калса, кошуна өлкөнүн атынан барган машыктыруучу биздин спортчуга машыктыруучу болуп туруп бергенин да көрдүк. Караңыздарчы, эмне деген ынтымак. Эгер дал ушул ынтымакты дагы да өстүрүп, бири-бирибиз менен болгон алаканы күчөтүп, бир учурларда башка бирөөлөр келип, атайын ортобузга чагымчылдыкты таштап, бири-бирибизди жаман көрсөтүп, азыр бир карасак, бирибизден бирибизди үстөм көрүп, ушундай бир ортобузда ажырым бар эле. Бирок эгемендүүлүктү алгандан бери дал ушул деңгээлге чейин жетиппиз. Кечээки Олимпиада оюндары көрсөттү. Кандай гана мусулман эли бири-бирине күйүп, бири-бирине жакшы тилек дуаларды айтып турарын. Жана ошондой эле спортчу улан кыздарыбызга да ыраазычылык айтабыз. Билгенибиздей, баары дуа тилек кылган, ар дайым ооздорунан келме түшүрбөгөн мыкты инсандар. Жаратканым ийгиликтериңерди көп кылсын. Бардык эле мусулман өлкөлөрүнүн ийгиликтери көп болуп, жакшылыктардын гана үстүндө жүрө берсин дейли. Баарыбыз ар дайым ынтымакты бекемдеп, өнүгүүгө гана жол салалы. Ачылышындагы ушундай ыплас нерселерди көрдүңүздөр. Ал жерде бир эле мындай бир жанагындай бир ооз алгыс бир ыплас адамдарды эмес, жада калса ыйык нерселерге тийишип, Иса пайгамбарыбыздын акыркы өзүнүн тарапташтары менен тамак үстүндө отурган көрүнүштү жанагындай ыплас, жапайы оорук жандардын сүрөтүндө коюп бергени бүтүндөй эле ишеними бар, бир баалуулугу бар адамдарга дагы аябай катуу тийип кетти. Жана ошондой эле сатанизм деп коет, шайтанга сыйынгандардын дагы көптөгөн белгилерин, ошондой эле жанагы исмаилиттердин ассасин деп коет, мына ошону да негизги белги кылып чыгарды. Бул жерде көптөгөн чоң бир жөөттөрдүн бир система саясаты бар. Жаратканым шермендечиликтен сактасын, жалпы момун мусулмандарга күч кубат, илим билимде өнүгүүсүгө жардам берсин.